Жан дүйнөсү музыка деп жашаган белгилүү оңчу Аскар Карабаевдин үйүндө жаңы жаралган ыр өмүрлүк жара элдин сүйүктөрчүсү Чолпон Алсейитованын сынынан өтүп, алымча кошумчасы такталат. Чыныгы таланттын эргүүсүнөн жаралган Дастаркон, Кайрылып келчи, Нооруз, Биздин жолдору, Эңсүү сыяктуулары белгилүү аткаруучулар тарабынан ырдалып, эл арасына терең сиңген. Балай жылактын таттуудачу. Ар дайым изденүү менен эмгектенген композитордун эмгеги бааланып, президенттин жарлыгына ылайык мамлекеттик наамга татыктуу болуп отурат. Атай Огунбаевдер деле ушул 3-4 оону менен эле мына өмүр бою калып калды. Мисалы да эми биз аларга жете алган жокпуз, бирок эми ошентсе деле обондун мындай санына эмес, эмесине караш керек, сапатына караш керек экен деп ойлойм да. Ушул обончу композиторлугума мага деген ушул окуганым жардам берди деп ойлойм да. Ушул именно ошо сабаттуу болгонум үчүн жардам берди деп ойлойм да. Анткени мен кээ бир чектер бар да, ошо чектен мен чыга албайм да. Мисалы мен баягы туруп эле жарата берсем болот музыканычы, бирок анан мен деле ошентип анан дайыны жок ырларды жазып эле анан санын көбөйтө берсем 200-300 болуп кете берет. Бирок анын болбойт да. Өмүрү музыка менен журулушкан Аскар Карабаев элибиздин баасына татыган мыкты жазуучу Акмат Карабаевдин уулу. Учурунда талантын баалап, колдоо көрсөткөн атасына ыраазы. Алда өзүнүн уулу менен кыздарына турмуштук туура багыт берүүнүн үстүндө. Күйүмдүү камкор жарынын мыкты сапаттарын жана талантын жубайы терең баалайт. Ырларына окшош да өзүнүн характеричи. Ошонусу менен жагат. Анан мындай тууганысыңбы, үй бүлөсүсүңбү, бир тууганысыңбы бетке айтат. Бул профессионал музыкант. Бул 3 жашынан баштап, 3-классынан баштап ушул музыка чөйрөсүндө. Өзү айтат, эгер мен музыкант болбогондо футболист болмокмун деп. Бул 7 жашынан баштап футболду аябай сүйөт. Азыркыга чейин мына. Искусство үчүн күйүп, аны чындап сүйгөн дагы бир чыгармачыл адамдар балет искусствосунун жылдызы Айзада Тумакова менен жолдошу таланттуу балетмейстер Эмиль Акматовдун үй бүлөсү. Москвадагы чоң театрдын алдындагы мамлекеттик хореографиялык академиясындагы Софья Головкина, Маргарита Юсим жана Кыргызстандагы Инга Левченко, Уран Сарбагышев, Рейна Чокоева, Берик Алимбаев сыяктуу залкарлардан сабак алып, тажрыйбасын такшалткан таланттуу балерина атактуу классикалык Чайковскийдин Уйкудагы сулуу, Аккуунун көлү, Шылкунчик, Адандын Жизель, Калый Молдобасановдун Саманчынын жолу, Чолпон сыяктуу бардык балеттик спектакльдерде башкы партияларды билип, нагыз талант экендигин Кыргызстанга эле эмес, бүтүндөй дүйнөгө көргөз алды. Дон Кихот, кийин Лебединое озерода биледим, Байдерка биледим, кийин 95-жылы, 2000-жылдары ошондо биз Бибисара Бишналиевага арнап фестиваль, балеттик фестиваль болгон. Анда да көп спектакльдерди биледим. Мариинский театрдан келген премьер солисттер менен биледим, Большой театрда чогуу биледим. Жашоосун бийсиз элестете албаган таланттуу балерина балет менен сүйүүм жана жашоом дейт. Ал өз ишине берилген чыдамкай, эмгекчил адам гана максатына жетип, ийгиликтерди багындыра аларын айтат. Мына ушундой эмгегинин артынан мамлекеттик наамга татыктуу болду. Ушул кесипти сен сүйүшүң керек да. Бир эле чыдамкайлык менен дагы жеңе албайсың. Кыйынчылыкта баягы сүйүүгө кайрыласың да. Сен ошол кесипти жакшы көрөсүңбү же жаман көрөсүңбү? Ал сага керекпи же керек эмеспи? Мен деген ушул балетти ушунчалык жакшы көрөм. Ата-энесинин, кайын журтунун колдоосу менен ушул даражага жеткен кесипкөй бийчи Кыргызды дүйнөгө тааныткан балет искусствосунун өчпөс жылдыздары Бибисара Бейшеналиева, Чолпонбек Базарбаев, Айсулуу Токомбаева сыяктуу залкарларды үлгү тутуп, алардан өрнөк алат. Азыр ойлойм, ушу Айдар Айканы Шукурбековна экөөбүз жолукпасак, мен балерина болбой калат элем. Эмне дегенде, ушу Айдар Айканы Шукурбековна аябай чоң ролду ойноду мен ушу творческий жашоомо да. Баягы көрсөтүп, жол берип, ошентиптир да. Кичинекейимде эле мен кыялданып жүргөм да, балерина болбой калсам, анда мен музыкант болом. Музыкада бирок мен фортепиано менен скрипканы жакшы көрөм, ушунчалык. Анан ушунча азыр ыраазы болом да өзүмдүн жашоомочу. Чыгармачылыкты ойлоп, карап көрсөм, балетте деген оркестр дагы ойнойт да. Оркестрде мен музыканы угуп атпаймынбы? Аскар Карабаев, Айзада Тумакова сыяктуу искусствону чындап сүйгөн таланттар барда тереңдиги, тамырлуулугу менен өзгөчөлөнгөн маданиятыбыз өсүп өнүгүп, кулачы кенен жайларында шек жок. Тубаса талантын талбаган эмгеги менен айкалыштырып, маданиятка татыктуу эмгегин сиңирген каармандарыбыздын алга мамлекеттик сыйлыктары куттуу болуп,
мыкты чыгармаларды, мыкты обондорду жаратышына өбөлгө болсун дейли. Сыйлык алардык болсо сыймык жалпы кыргыз элиники. Кыял Шаршеева, Алмаз Нурманбетов, Жума Кайрык.